шайлоодон келип көйгөйлүү маселелерге душар болдук. Ошолордун бири мына азыр эле айтып кетти, пособие маселеси. Бул үй бүлөлүк көмөк боюнча. Азыр эле мына дагы бир депутатыбыз айтып кетти. Биринчиден, ошолордун азыркы учурда болгон көлөмү, өлчөмү, муктаж болгон энергия берилген пособиянын өлчөмү өтө аз. Бүгүнкү күнгө жооп бербейт. Бюджеттен азыр мына бюджет көбөйүп атат, акча бар. Ошонун каяка кетишин бюджет комитетине алып келгенде азырынча жок экен булактары. Мына ушул булакты да бир карап койсоңуз. Ушул пособияны көтөрүү маселеси. Экинчиси, азыр эле дагы туура айтылып кетти. Ал жерде ошол берилген положениядан көрсөтүлгөн критерийден сырткаркы дагы мындай коррупция болуп кетиптир да. Телевизор менен холодильник мурда эле алынган. Бирок ошолорду бар экен деп аны да бербейт экен. Алып коеюн, кел жазып коеюн, бир аз акча берсең, анда сени да пособияга кошуп коеюн деген дагы жок эмес, ушундай нерселер бар экен. Мына буну биз эл менен жолукканда элде көп жерлерде айтты. Бир эле жерде эмес. 2-3 областта мага ушундай кайрылуулар болду. Ушуну тапшырма берип койсоңуз, сөзсүз түрдө жана энелерибизге берип атканда эми положениялардын копиясын чыгарып кошо берип койсун, биздин энелер билсин. Андай нерсе жок экенин. Анан катуу көзөмөлгө алып койсоңуз. Бул биринчи маселе.